Сейчас выглядят улицы индийских городов. Это не какой-то религиозный праздник и не последствия пожара. В стране не хватает мест в крематориях, и тела погибших сжигают прямо на тротуарах. Причина – небывалый уровень заболеваемости COVID-19. Такими темпами, как сейчас в Индии, новый коронавирус не распространялся еще нигде. Сегодня в стране очередной рекорд – 349 тысяч заболевших за... Мен ишенбейм. Бұл жасалма түрде түзілген жағдай. Кырдаал. Бұл тажылуу вирус деген шылтоо. Мұны ол бет қап тағып жүресіңер, бұл аябағандай қатты зиян деп айттым. Ол пандемия деген бәлекеттің бәрі қалып, чу салып, баяғы чиркейді танкамен атуының керегі жоқ екенді. Бұл деген еш қорқынычы жоқ о илдет екенді. Bütün Kırgızstan деп жүрген жана Адакан Мадымаровдун ушунчалык жоопкерчиликсиз айтып аткандарын карап отуруп, жакаңды уштайсың да, элдин канча проценти публичный личностька көбүрөөк ишенет да. Демек ушул айтып атпайды, оозун карап отургандар бар да. Себеби бул оору жыга чаап, чалгыдай чаап атса, ал киши бир эмес эки жолу мынтип айтып атат да. Бул деген саясат жасап атат. Бийликтин оппоненти болсо эле, сөзсүз эле бийликти суук тумшук көргөзүү үчүн эле ушундай маалыматты оозунан чыгарууга мүмкүнбү? Бир ошондой жоопкерчилик айтып аткан публичный адамдардын өзүнө да абийирине коюш керек да. Бул бүтүн Кыргызстан эмес, бүлүн Кыргызстан боло турган болуп атабыз да. Мен ишенбейм. Вирустан бардығыз жылда қорғанып келген болсақ, ошондой эле коргонобуз. Бул сасыктуу сыяктуу эле болгон нерсе. Анын ажиотаж кылышынын кажети жок.